Турмуш бирде бал берет, таттуусуна караба. Турмуш бирде уу берет, ачуусуна караба. Ооба, чынында турмуш уулуу сабак, бардык нерсеге тараза. Арманым аттын башындай, ичимде толгон букту силерге айтып берейин, деп студиябызга Айгүл аттуу айым баш бакты. Анын чөгүнкү көңүлүнөн, муңайган жүзүнөн турмуштун сазына батып, далай азапты көргөнү байкалып турду. Башынан өткөн оор тагдырын баяндап отуруп, ичиндеги кайгысын ката албай, жашып да жатты. Мен өзүм негизи Жалал Абад областынын Сузак районунда чоңойгом да. Семьяда 4 тууганбыз, 3 кыз, 1 эркек. Негизи атам түрк, апам кыргыз, атасы кыргыз, апасы өзбечка. Атам кичинекейинде каза болуп кеткен. Апам бар. Атам каза болгону мага оор келип, мындай катуу стресске түшүп калганымда чоң атамдар Анталияга алып кетип калып, ошол жакта ошолордун колунда өсүп калдым, окутту. Мамам катуу ооруп атам, келе кал кызым дегенден окуп жүргөн кезинде макул деп келсем ушинтип куда түшүп коюшкан экен. Айтпай эле ооруп атам деп чакыртырып, Жалал Абадка барсам ошентип күйөөгө берип салышты. Сизди кыргыз жигитке турмушка чыгарып. Ооба. Мейли апам ата эне жаман табат беле, жакшысын табат да деп. Мен бир көрдүм, ыраазы болуп, мейли чыксам чыгып, сиз жаман таппайсыз апа деп макулдугун берип, свадьба менен алып кетти. Бир неделядан ал бирок үйлөнүп ажырашкан экен, мен билген эмесмин. Апам да билген эмес да үйлөнүп ажырашканын. Ошентип жашап жүрдүк. Турмушка чыкканыма ага бир неделядан кийин ичип, үйгө келбей, ушинтип скандал салып баштады да. Мен анысыга да ыраазы болуп, чоң атамдар Анталияга чакырып калышты. Кел, кыйналып атсаң, иштеп, кет депчи. Анталияга чогуу кеткенбиз. Иштеп жүрдүм, иштесем. Сен чоң атаңдардын колунда иштеп, сен түйүң мындай да, сен түйүң бай да, андай да деп ошол чоң атам колунан жумушунан чыгарып алды, үйүнөн да чыгарып алды. Ал жактачы. Батирге чыгып, экөөбүз жашап, боюмда болуп калды 1 айлык. Жашап, бирөөнүн үйүнө, бир миллионердин үйүнө служанка кылып алып кирип койду. Көрсөм менин үстүмөн акча алып алган экен. Пара алып алып, анан мени анын колуна иштеп берет, ушул жерде жатып деп. Жолдошум давно эле эмеге качып кеткен экен, Астана шаарыначы. Ошентип иштеп жүрүп, бир күн чоң атамдардын үйүнө суранып барып келейин деп казайымдан сурансам, макул деди. Эртеси күнү эртең менен жумушка келсем, менден башка дагы 2 служанка иштейт эле, алар жок экен да. Үйдө эч ким жок экен, өзү жалгыз экен. Менин комнатамды тазалап кой деди. Макул деп комнатасын тазалаган, кирсем, тетиги потолоктогу телевизорду арчып тазалап кой деди. Макул деп анан спальнянын үстүнө чыгып арчып атсам, баса калып атпайбы? Менин 1 айлык боюмда бар да. Баса калып, жана түрк өзүнүн ой максатына жетем деди, бирок мен ага моюн сунган жокмун да. Мен өзүмдүн намысымды коргош үчүн жанакын боевой, здоровый түрк болчу. Алым жетпей акыры мындай тумбочканын үстүндө светильник менен ваза турат эле. Ваза колума кирип чапканымда ал үстүндө болчу да. Башына тийип турбай калган да. Мен аны өлүп калды деп ойлогон эмесмин. Ал каза болуп калыптыр менин артыман элечи. Турциядан бир түндүн ичинде чоң атамдар качырып жиберген. 2007-жылы бул жака келдим. Бул жака келип, анан артыман жолдошум келди, кечирим сурап келди. Мейли, боюмда бар, балам үчүн жашайм деп жашадым. Төрөдүм баламды. Төрөп 1 айлык кезинде кайненеме эме кылып, тыштап, Астана шаарына иштегени кеттик экөөбүз кайра. Астанада соода менен иштеп жүрдүм мен. Шанхай базарында, Астананын. Иштеп жүрүп,
ал жактан кумар ойнойт эле да. Кайненемди үйүнү бар жогуну залга коюп, анан акыры последний эчтекеси калбаганда мени коюп таштаган экен. Анан кайным базарда отурсам, жеңе келе калың аэропортко, срочно сиздин мамаңыз чакырып атат деди. Мейли деп бардым. Мамаңыз катуу ооруп атыптыр деген кабар угуп, мен шашылып эчтекеге да карабай аэропортко бардым, учтум. Кайненемдин үйүнө Астанадан учуп барып, Оштон прямо кайненемдин үйүнө барсам, кайненемдер мени киргизбей койду. Анан өзүм үйүмө кайтып бардым, апама 3 күндөн кийин Land Cruiser менен 3 бала издеп келди. Сөздүн кыскасы биз менен кетесиң dedi. Апам көнбөй канча десе 75 000 келе арзыбаган акчага коюп таштаган экен. Апам соодагерде, Жалбатта, обувь, кийим менен. Болгон акчасын эртеси күн, ошо эртең буйруса Бишкекке товарга барам деген акчасын, товардын акчасын полностью алып чыгып берди да. Анан биздин жол расходубуз бар, жолубуз, бензинибизге дагы кошуп төлөйсүң деп 100 000 өндүрүп алды да. Апам болгон акчаны алып чыгып берди. Алып чыгып бергенден кийин жолдошума бир топ өткөндөн кийин кайненемдер кечирим сурап келди. Кечирип кой, ортодо бир бала бар, жашайт деп. Апам негизи намаз окуган аял да, түшүнгөн аял да. Анан мейли же бир баланы жетим кылгым келбейт, мен деле апасы жок, тирүү жетим кылгым келбейт. Жашаса жашасын, жөн жашасын. Бирок үчүнчүсүдө мен аяп отурбайм деп кошуп берип жиберди мени. Ошентип жашап жүрдүм. Бишкекке кайра кайттык, жолдошум келди. Качып кеткен жагынан келди. Келип жашап жүрүп Бишкекке келдик кайра. Бишкекте Дордойдо жашап жүрдүк. Центральный мечиттин жанында ноокат чайканасы бар го, ошол жерде жашап жүрдүк. Мен балам, 6 айлык балам менен иштей албай үйдө отуруп калдым. Давай сен акча тап мага деди. Мен кайдан табам сага акча? Арагыңа, өз араң отурсам, үйдө продуктта эчтеке калбады. Мен эмчектей балам менен кайда барам? Десем, сен бир жерге апарамын, бир жерге конокко барабыз деди. Макул дедим. Жолуга алып ал деди. Колуңа деди. Макул деп анан жолуга алып алып ээрчип баратам. Барсам, центральный жума күнү эле центральный Дордойдун мечитине алып барды дагы. Ушул жерде отурасың, мага тиленип бересиң деди. Акча тиленип бересиң деди. Мага азыр акча аябай зарыл деди. Мен ичпесем болбойт деди. Мен тилене турган семьянын кызы эмесмин, мен тиленбеймин дедим. Десем, анда баланын жүзүн түбөлүк көрсөтпөйм, баланы сатып жиберем, сага да жок, мага да жок деп коркуттум. Мен балам үчүн макулдугун берип, ошол жерге отуруп тиленип бердим да. Ошол мечитте 3-4 жолу тилендим да, ошонун айынанчы. Анан ошентип жүрүп, батирден батирге көчүп эле жүрө берчү элек да, ошонун ичкилигинин айынанчы. Кызыл Аскер районуна көчүп бардык, центральный көчүп барып анан жашап атсак, бир мас да, эми бутунда тура албайт, бир кызды жетелеп келди. Мен аны көрбөгөн бир кайын сиңдим окшойт го деп анан жакшы тосуп алдым. Төшөк салып берчи мага деди. Анан төшөк салып берсем, мен бир эле комнатада чай ичип отурам, төшөк салып коюп. Жана кыз менен жатып алды. Көз көрүнүп элечи, жатып алды. Анан эмне кылышымды билбейм. Кадырым ушунчалык жоктугуна, жоктугуна өкүнүп кеттим да. Ушул экен да, маңдайыма ушуну жазыптыр да, ушуну көрө турбаймынбы деп, баламды кучагыма алып чай ичип отурсам, апам, мамам звонить этип калды. Кайда жашап атасың кызым? Мен товарга келдим эле. Ушундай бүт бар акчама товар алып алдым. Машинамды стоянкага коюп, мен эме кылып атам. Бирок гостиницага акчам калбады. Сенин үйүңдө бир күн түнөйүн, эртең мен жолго чыгып кетем деди. Мен эмне дешимди билбейм. Апаң да жок дей албайсың. Мейли апа дедим. Колумда акча жок. Кыйналып жашап атат элем. Колумда акча болсо гостиницага берет белем. Чыгып эле баратсам өзү жетип келиптир, үйдө адресин айткан элем.
мойнунан кучактап аябай ыйладым. Өкүп кеттим. Ошентип жашап эме кылып апам кирип келди, эшиктен кирип келе эле апа токтоңуз, мен азыр акча табайын, гостиницада эле сиз менен чогуу шерик болуп баламы алып түнөйүн ошол жакта десем, 9 ай мен сени көтөрүп курсагыма баткырган, сен үйүңө батпай калдыңбы деди. Деп жаман болуп кеттим дагы, мейли кириңиз дедим. Үйдө алдыгы жаткан эле да бир кыз мененчи, киргизгим келген жок. Бир маалда эле апаң кире калып эле, бул эмнеси, бул эмне жашоо деди. Деле ушундай апа десем тура калып жанагы төшөктү чүмкөнүп алды да, төшөктүн ичине кирип кетип эле жана баламы алып, давай кийимдериңди жыйнаштыр, түнү болсо да жолго чыгып кетебиз, кереги жок, жашабайсың, ушундай кордукту көрүп жашагандан көрө жашабай эле кой. Апам Аравиядан алып товар алып келип, бул центральный мечитке таспи эми тапшырат да, товар тапшырат. Ошол жерде 1-2 клиенттери менен тиленип отурганын көргөн экен. Апам айтыптыр да, жана айтса мен ишенбеген эле, менин кызым кандай тиленип калды, силер башканы адаштырып көргөндүрсүңөр деп ишенбеген элем. Көрсө ушу чын экен да, бетине түкүрдү дагы күйө аласың, мени алып үйдөн басып чыгып кете берди. Ошо боюнча кайтып барган жокмун да. Баланы алып алышты, кээде көрсөтөт, кээде көрсөтпөйт, ыйлап кайтып басып келе берем. Айгүл бул окуяны эмне үчүн баяндап берип олтурат дейсиз? Болгону жаш кыздар менин жолума түшпөсүн, менин каталарым алар үчүн сабак болсун дейт.